Адамдар үч түрдүү болот деп Имам Газали рахматуллаху алейхи айтат. Биринчиси бул азык-сымал дейт. Андан сен муктаж болбой кое албайсың дейт. Экинчиси бул дары-сымал дейт. Адам дарыга кез-кезден муктаж болгондой эле ошондой кез-кезден муктаж боло турган адамдар болот дейт. Үчүнчүсү бул дартсымал, оорусумал болгон адамдар дейт да. Андан адам дарттан билесиздер, оорудан жалаң гана зыян тартат. Өзүнө эч качан аны каалабайт. Аны жаман деп эсептейт. Бирок сөзсүз түрдө эмне болуп турат? Оору менен адам сыналып турат. Ошондой эле оорусумал биз сынала турган кээ бир адамдар бар деп айтат да. Аны менен сөзсүз сыналабыз дейт. Бирок андай адамдардын деле жашоодо болушунун бир пайдасы бар. Ал кандайча десек, алардын ошол жаман адаттарын, жаман кылыктарын көрүп, андан жиркенип адам эмне кылбай коюшу мүмкүн? Ошондой кылыктарды кылбай коюшу мүмкүн да. Эгерде адам өрнөк ала алса ошодон. Бир данышмандан сурашат да, сиз адепти каяктан үйрөндүңүз дегенде, мен эч кимден деле үйрөнгөн жокмун. Болгону ошол жахил, адепсиз адамдардын жаман адаттарын көрүп, андан жиркендим да, анан кийин ошолорду таштадым, кылбай койдум, адептүү болуп калдым деп айтат да. Демек, мына ушундай адамды 3 түргө бөлүп карасак болот экен.